47 жаштагы Александр колунан көөрү төгүлгөн уста. Чыгаштан гана эмес, темирден да ар кандай буюмдарды жасай алат. Дал ушул Келечек мамлекеттик ишканасына ширеткич болуп жумушка киргенине жарым жыл болду. Александр бул жакка түрмөдөн чыгаар менен эле ишке орношкон. Ошондон бери жумушуна жакын жерде жашай турган өзүнчө бөлмөсү да пайда болуп, айлык маян ала баштады. Бир айлык эмгек акысы 10 000 сомдо түзөт. Мен 15 жылдан ашуун убакыт ширеткич болуп иштегем. Бул ишти жан дүйнөм жакшы көрчү. Азыркы иштеп жаткан жумушум да мага жагат. Канткен күндө дагы темир тор артында отурганча эркиндикте иштегениң жакшы да. Азыркы учурда буйрутмаларды күтүп жатабыз. Буга чейин стол, отургучтардын түрлөрүн жана тамчылатып суугаруучу жабдыкты жасап бүттүм. Буга чейин Александр спирт ичимдигине жакын болчу экен. Ушундан улам убагында адам өлтүрүп алып 10 жылга кесилип кеткен. Бирок 7,5 жылдын ичинде абакта жакшы жүрүм туруму жана кол жөндөмдүүлүгү менен өзгөчөлөнүп, жазаларды аткаруу кызматы аны шарттуу түрдө бошотуу өтүнүчүн келтирген. Эми алдыда 2,5 жылдык жазасын сырттан өтөшү керек. Азыркы тапта Келечек мамлекеттик ишканасында Александр сыяктуу түрмөдөн чыгып, жашоосун оңдогусу келип, эмгектенип жаткан башка адамдар дагы бар. Бул жер мурун соттолгондорду убактылуу кармоочу жай болчу. Ал эми азыркы тапта мамлекеттик Келечек өндүрүш ишканасы болуп иштөөдө. Бул жерде жазасын аткарып бүткөн жана азыркы тапта аткарып жаткан жарандарыбызга ушундай жумуш орду менен камсыз кылууда. Мисалга, бул мектепте пайдалануучу партаны 3 күндүн ичинде жазап бүтүшкөн. Базар баасында бул парта 4 000 сом болсо, биз 3 000 сомго эле жазап беребиз дейт бул жактын жетекчилиги. Ал эми тамчылатып сугаруучу жабдыктын корпусун Александр өзү эле жасап койгон. Машина куруу институтунда болсо дагы бир нече адам иштейт. Баары биригип бул жабдыкты март айында куруп бүтөбүз деп пландаштырып жатышат. Жакында эле Келечек ишканасы муну экономика министрлигине сунуштаган. Алар тарабынан буйрутма түшсө, абактан чыгып иштеп жаткан жарандарды колдоо жеңилирээк болмок дейт Келечек ишканасынын инженери. Биздин эми ишканабыздын эң биринчи максатыбыз бул жазаларды мөөнөтүн өтүп жаткан жарандарга жана мөөнөтүн өтүп бүткөн жарандарга, эркиндикке чыккан жарандарга жумуш орундарын камсыздап берүү. Өндүрүштүк участокто тигүүчү цех ачканбыз. Андан сырткары егаза деп коет, жана колючий проволока чыгарабыз. Андан сырткары аякта азыр пластик чыгарган, эшик терезе чыгарган цех ачтык. Буюрса ошол жерге азыр жумуш орундары бар. Швейный цехте, тигүүчү цехинде азыр 8 айым иштеп атат, соттолгон айымдар. Түрмөдөн чыгып шарттуу жазасын өтүп жаткандардын эмгегине жараша мамлекет тарабынан жеңилдиктер да каралган. Мисалы, жаза мөөнөтүн кыскартылышы да мүмкүн. Абактан чыккан жарандардын эң негизги көйгөйү жоготкон документтерин калыбына келтирүү жана жумуш ордун табуу. Ушул жана башка маселелерди чечүү үчүн 1 жылдан бери пробация департаменти иш алып барып келет. Пробация органы пробациянын кардарларына жумушка орношууга, жоголгон документтерин калыбына келтирүүгө, билим алуусуна көмөк көрсөтөт. Тактап айта кетсем, 2019 жылы 456 кардарга жумушка орношуусуна жардамдар көрсөтүлгөн. Учурда пробация департаментинин тизмесинде түрмөдөн чыгып, ар кандай жардам көрсөтүлгөн 5000ден ашуун кардар бар. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Сардар Ашырбаев, НТС.